Саламатсыңарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу биздин агайыбыз Жыргалбек мырза. Кутмандуу кечиңер менен биздин кезектеги окутуубузду баштайбыз. Бүгүнкү биздин мастер-классыбыз кыргыз тилинин грамматикасы жана стилистикасы жөнүндө сөз болмокчу. Ал боюнча биздин кесиптешибиз агайыбыз Жыргалбек Касаболотов мырза токтоло кетмекчи. Бүгүнкү күндө чындыгында бул орчундуу проблема билинбегени менен кыргыз тилдүү журналисттер үчүн жазып атканда эмнеге көңүл буруш керек, кайсыл багыттарды алыш керек. Себеп дегенде акыркы жылдарда акыркы менин байкашыма караганда 10-15 жылдарды ушу жазуу багытында бизде абдан чоң көйгөй бар, проблема бар. Бул кантип жазыш керек, кайсы сөздөрдү кандай жазыш керек, керек болсо жана жердин аталыштарын илгеркидей дефис коюп жазабызбы же андай жазбайбызбы деген баштамга менен жазабызбы же болбосо жанагы мамлекеттик мекеме ишканалардын аталыштарын кыскартып баштамга менен жазганда кандай жазышыбыз керек деген мына ошол багыттагы чоң проблемаларды бүгүнкү күндө биздин агайыбыз Жыргалбек Касаболотов мырза ошол багытта токтолмокчу. Анда көп убакытты албайын. Жыргалбек мырза, сөз кезеги сизде, анда баштай берсеңиз болот. Биз окутуубузду жаздырып алабыз видеого, андан кийин муну шөкөттөп туруп анан кайра YouTube каналга салып атабыз. Сөз сизде, Жыргал мырза. Арбагыла, урматтуу кесиптештер. Биз бүгүн кеп кыла турган негизги темабыз бул кыргыз тилдүү журналистикадагы грамматика жана стилистика маселелери. Бул талкуулана турган негизги маселелер кайсылар? Сөздүн башында эле айта турган болсок, ушул жалпы кыргыз мамлекетинде кыргыз тилинин кыйынчылыктары биздин негизги каражатыбыз болгон ошо журналистикада дагы аябай даана сезилип атат. Биринчи иретте бул эмнеге байланышкан? Биз баарыбыз тең маалыматты негизинен көбүнчөсү мамлекеттик органдардан, расмий органдардан жана мекеме уюмдардан алып аткандан кийин ошолордун мындай маалымат бере турган өздөрүнүн органдары болот. Жакта жалпы мындай кыргыз тилинин фундаменталдуу бир маселелери чечилбей калгандыктан айрыкча иш кагаздардын түп нускасын кыргызча даярдоо маселеси элек болгондуктан алардын иш ыраты дагы мындай болуп атат да, көбүнчөсүн орусча маалыматты биринчи беришет, анан аны кыргызчага которуп туруп, ошондон кийин анан 20 мүнөт, жарым сааттын ичинен деген андан кийин тарайт. Кыскасы кыргыз тилиндеги маалымат даянбай экинчи орунда жана сапаты жагынан дагы аксап калган учурлар көп болуп атат. Маалымат берүүнүн иш кагаздарын даярдоонун ыраты ушундай. Анан мунун чечилишинин бир маселеси кечиресиздер, техникалык себептерден Жыргалбек байланыш үзүлүп калды. Ал биздин агайыбыз чындыгында айтканда Кыргызстанда эмес, Туркияда болчу. Балким кандайдыр деңгээлде аякта бир маселе жаралдыбы же бизден болдубу түшүнүксүз болуп калды. Азыр кошулганга аракет кылабыз, балдар байланышып атат. Ага чейин биз сиздер менен бир аз кеп кылып туралык. Бүгүнкү күндө эмне жөнүндө айтмакчыбыз? Кыргыз тилинин негизги кыйынчылыктары, маалымат берүүнүн иш кагаздарын даярдоонун ыраты, түп нускасы боюнча талаш, орус тилине баш ийип калган кыргыз грамматикасы эң чоң проблема. Кыргыз тилдүү угула баштадыбы кайра? Байланыш үзүлүп кетти окшойт, Көбүнчөсүн ошо шаарда жашагандар байкап атсаңар керек. Көрүнүп атабы? Көрүнүп атат, сонун эле. Ооба. Байкап атсаңар керек, мисалы тил котормолору агенттиги деген аталыштар жүрөт. Же болбосо акча которуулар деген. Ким айтылат ошо? Тил котормолору агенттиги деген кантип которуш керек? Ошондой эле баштайлычы. Урматтуу катышуучулар, суроо берилди агай тараптан, андыктан мүмкүн болсо жооп берип турсаңыздар. Азыр суроо болду. Тил которуу агенттиктери деген туурабы, туура эмеспи? Ким жооп Котормолору агенттиги. Тил которуу агенттиги дегенди. Расулдан жооп берип, котормо агенттиги туура. Туура, котормо агенттиги. Акча которуулар деген аталыштар. Кандай мен Бишкектен өз көзүм менен көрүп аткан нерселер. Акча которуулар. Акча которуулар. Акча которуулар.
Сиз мага акча которуп атасыз го. Акча алмаштыруу дейт. Алмаштыруу эмес, акча алмаштыруу бул долларды сомго алмаштыруу. Жана өлкөлөрдүн ортосунда, шаарлардын ортосунда акча которгон туура, Кубанычбек. Акча которуу. Акча которуу, акча жөнөтүү. Себеби бул орус тилинин грамматикасына баш ийип калган жери ушундан байкаса болот да. Денежные переводы деп алар көптүк маанисинде, көптүк түрүндө айтып атпайбы? Угулуп атабы? Ооба, угулуп атат. Көптүк түрүндө алар айткандыктан биз да ошону көчүрүп алып, ал тургай таскан эле котормочулар ошону туурап кетип, аягында кыргыз тилинин грамматикасы көп жагынан орус тилине баш ийип калган учурлар болуп атат. Орус тилине эле эмес, кээде англис тилине да баш ийип калган убактар болду. Мисалы, менин эле кесиптештерим айрым учурда расмийлер деп ийип атышат. Чын-чынына келгенде кандай болот? Ким айтылат? Расмийлер деп, officials дегенде которуп жүрүшпөйбү? Официальный дегенби? Эмне кандай болот? Расмий эле болобу? Расмий. Ошо адам жөнүндө айткандачы. Расмийлер деп айтып атат да, киши жөнүндө, кишилер жөнүндө. Расмий диш. Расмий өкүлдөр болот. Расмий өкүлдөр. Дагы биз башка тилдерди туурай баштадык. Бул жалпы эле тилдин алкагындагы өтө чоң. Официалдуу деген болбойбу? Жок, эми расмий деген биздин тилибизге кирди да. Расмий документтерде да кирди, белки журналистиканын тилине да кирди. Ошол адамдарды кантип туюнтат деген жөнүндө маселе болуп атат да. Алар officials деп жалпы жөнүнөн ошо өкмөттүн атынан, бийликтин атынан сүйлөй турган адамдарды айтышат экен, мисалы батышта. Бизде болсо бийлик өкүлдөрү, кызмат адамдары деп эле айтса болот да алардычы. Ошол сыяктуу мындай бир чечиле элек маселелер бар. Анан журналистиканын биз ушундай шартта биздеги кесиптештерибиздин негизги миссиясы эмне болуш керек? Маалыматты элге мындай түшүнүктүү, жөнөкөй, жатык тил менен жеткирүү, туурабы? Болбосо бул жерде дагы бир маселе болуп атат. Айталык, пресс-релизде кандай болгон болсо, кандай татаал келегей тил менен жазылган болсо, акырын эле алып барып туруп ошону түздөн түз эмгек кылып отурбай эле, же өзү деле түшүнүп отурбай эле ар жактан, ар жак бер жагынан алып туруп анан маалымат түрүндө гезитти толтуруу, сайтты толтуруу сыяктуу өнөкөт күч алды. Чын-чынына келгенде анын канчалык деңгээлде кызыктуулугу бул башка маселе да. Бу жерде дагы бир биз көңүл бура турган нерсе термин жасоонун кыйынчылыгы. Бул биздин жашоо өнүгүп аткан сайын терминдер улам кирип атат да биздин жашообузга. Ошол жерде мен укканыма караганда президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча комиссиянын алкагында иштеген термин комиссиясы бар, чоң эле окумуштуулардан турган. Аякта бир маселе бар. Алардын кайсы бир термин боюнча ар биринин өзүнүн пикири бар, анан ошол бир пикирге келечекти убактын баары өтүп кетет. Ошентип пикирлер, терминдер чыкпай калып атат. Бул бир. Экинчиден, бир чоң маселе эсепке алынган жок. Кайсы бир тилдин, кайсы бир сөздүн котормосу кыргыз тилиндеги сунушталып аткан болсо, ал мүмкүн болушунча оңой жөндөтүлүш керек жана оңой акыдай болуш керек. Ошол себептен улам бизде ошол жагы эсепке алынбай калып, кээ бир терминдер сиңбей калып атат. Биз мунун ичинен карап көрө турган негизги маселелердин бири эми сүйлөм сөз айкаштардан турат да, типтүү сөз айкаштарын карап көрөбүз. Азыр Марс мага жардам берсе, ошолорду сөз айкаштары же болбосо сөздөр биздин журналистикада көп колдонулуп аткан варианттарын, анан туура варианттарын силер менен кошо талкуулайбыз. Делген деген көп колдонулуп жүрөт. Делген дегенди эмне сөз менен алмаштырса болот? Жаргалбек мырза, биринчисин ушуну көрсөтүш керек беле? Жана сүйлөшкөн боюнча. Өкмөт бул доомат негизсиз экенин айткан деген.
таблица түрүндөгүсүн. Таблица түрүндөгүсүн. Азыр. Таблица түрүндөгүсүн. Демилгелеген деген сөздү кесиптештер ойлонуп турсаңар. Делген дегенди кечиресиздер. Угуп атабыз. Делген дегенди бир сөз менен алмаштырсаңар. Айтып турсаңар. Делген айтылган. Кандай варианттар бар? Деп айтылган деп жазып атат. Аталган дейт. Дагы баланча болгону, сөз болгон, кеп болгон, товарланган деген варианттар бар. Туурабы? Угулуп атабы жактан? Угулуп атат. Мисалы азыр бул жерде тапшырмасы берилген, улар экономика Демилгелеген деген ким кандай ойлойт? Кантип алмаштырыш керек? Бул сөз да өтө көп колдонулат. Демилге көтөргөн туура. Тапшырмасы берилген. Баланча тапшырмасы берилген. Мисалы отчетту даярдоо тапшырмасы берилген деген кантип жазыш керек? Отчетту даярдоо тапшырмасы берилген деген кантип жазыш керек? Акыркы эки сөз. Тапшырма берилди. Отчетту даярдоого кантип байлайбыз? Буйругу берилген. Бул жерде бир нерсени эсепке алыш керек да. Тапшырма, буйрук, демилге жана башка сыяктуу сөздөрдүн баары тең. Ал андан кийин дароо этишке өтүп кеткен туура эмес. Демилге. Туура. Расул айтты, тапшырылган. Отчетту даярдоо тапшырылган. Дагы бир варианты. Отчетту даярдоо боюнча тапшырма берилген. Тапшырмасы берилген деген туура эмес. Этиштер боюнча биздин расмий эле аталыштарга көп жагынан кирип кетти. Бузуулар, чалуулар деген. Кандай болот? Бузуу, чалуу. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат деген туурабы? Бузуулар кодекси деген рас. Аны иштеп чыккандар кыргыз тилинин нормасын эсепке албай туруп атап салышканда, биз Клара Соронкулова экөөбүз 2 саат кырылышкан бул иши боюнча. Ал айтат, бул юридикалык термин деп. Юридикалык термин болгон менен силер кыргыз тилинин нормасын бузуп туруп ушундай ататыңар. Анан ал өзүнүн пикирине калды, мен өзүмкүн далилдей албай койдум. Кыскасы ушундай нерселер көп болот. Мыйзам бузуу кодекси, тартип бузуу кодекси, эреже бузуу кодекси, эмнени бузуу кодекси болсо дагы улар деп көптүктөргө салбаш керек болчу. Улуттук гвардиясы деген туурабы? Улуттук гвардия. Улуттук гвардия эле болот го дейм, сы мүчөсү алынат. Улуттук гвардиясы качан болот? Сы деген сөзүн качан колдонобуз? Кайсы учурда колдонушубуз? Кайсы таандык, кайсы бир өлкөнүн улуттук гвардиясы? Кыргызстандын улуттук гвардиясы, Казакстандын улуттук гвардиясы. Кээ бир убакта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ИИ деп жүрүшөт. Эгерде Кыргызстандын дей турган болсо, анда аягында ИИ өзүн актайт. Өзүнчө турганды актабайт. Аскер бөлүк деген колдонулуп жүрөт. Туурасы кандай болот? Бөлүгү. Аскер бөлүгү же дагы бир варианты Аскерлер болуш керек. Расул, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. ИИси жок. Аскердик бөлүгү деп жазып атат. Аскердик бөлүк же аскер бөлүгү. Эки варианттын бирөө. Аскери деген сөздү колдонуп жүрүшөт. Кандай болот турасы? Аскери деген. Аскер эмес, жоокери десе туура болмокто. Аскери маселелерди чечишүүдө депчи. Туурасы кандай болот? Аскердик, туура. Назайым Тилебал дейм. Туура айтты. Берт кетти деген көп колдонулуп жүрөт. Туурасы кандай болот? Жыргал мырза? Туура. Дагы каза болду, дагы. Бул кырсыкка байланыштуу айтылган сөздүн учурлар болсо. Мүрт кетти, туура. Дагы бир варианты. Көз жумду, туура. Мүрт кетти. Дагы бир варианты.
Мерт дегенди колдонсо кандай болот? Мерт деген сөздү колдонсо. Мерт кетти деген туура эмес? Мерт болду, туура, Расул туура айтты. Набыт болду. Түшүнүктүү болду го дейм, аракет жасоо деп көп жазып жүрүшөт. Туурасы кандай? Аракеттенүү. Аракет кылуу. Аракеттенүү дагы. Аракет кылуу. Назайым менен Расулдуку туура, Мараттыкы да. Аракет кылган. Эми бу жерде продукция менен продукт бул ката эмес, бирок бу жерде биз кыргызчалаштырабыз деп продукцияны өндүрүм, продукту өнүм деп алганбыз. Бир Ички иштер министрлигиндегилер билдиришти деп көп жазып жүрүшөт. Туурасы кандай болот? Ички иштер министрлиги билдирди. Ички иштер министрлиги билдирди. Же болбосо дагы башка варианты? Ички иштер министрлигинин өкүлү билдирди. Өкүлү билдирди, өкүлдөрү билдиришти, туура. Көп мындай кездешип жүргөн ката ЖМКга берген маегинде, мисалы Азаттыкка берген маегинде деп айтылып жүрөт. Туурасы кандай болот? ЖМК берген маегинде да. Туура эмес. Мисалы Азаттыкка берген маегинде дегендин туурасы кандай болот? Азаттыкка берген маегинде деген туура эмес? Азаттык үналгысына берген маек. Маек кыргыз тилинин нормасы боюнча маек берилбейт. Маек курат Азаттыкка Маек курат. болгон маегинде. Ошондуктан Азаттык менен болгон маегинде же Азаттыктагы маегинде. Туурабы? Ошол сыяктуу эле ЖМКга маек берди деп жазып жүрүшөт. Мисалы КТРге маек берди. Туура, Айнура Чотонбаева туура айтты. КТРге маек берди деген туура эмеспи? КТРге маек бербейт го. КТРге эмне кылат? Негизи кыйналбай айтпайлы, интервью берди деп айтсак деле бул өтө чоң кыянаттык болбойт. Туура, Сайпидин маек курду, КТР менен маектешти. КТРдин суроолоруна жооп берди. Жанагы эле ката Вашингтон Кошмо Штаттарынын борбору деген. Ким билет туурасы кандай? Вашингтон Кошмо Штаттарынын борбору. Вашингтон Америка Кошмо Штаттарынын борбору да. Туура, эгер Америка болсо анда туура болмок. Бирок бу жерде Америкасын алып салгандан кийин эмне деш керек? Кошмо Штаттар балким. Кошмо Штаттардын, ким айтты? Кошмо Штаттардын деген кишиники туура. Эгер Америка болсо, Америка Кошмо Штаттарынын болмок. Өзүнчө турганда Кошмо Штаттардын. Болбоорун деп жүрүшөт кээде. Туурабы, туура эмеспи? Ал негизи жанагы ушуларды заголовкага чыгарганда да бир маалыматтычы болбоорун дегенде кээде колдонуп жүрөбүз, а негизинде баягы кыргыз тилинин нормаларын баягы сактап жаза турган болсок, болбой турганын же болбой турганын туурараак болмок да. Анан бирок баягы заголовкага заголовокту кыскараак кылгынга келип өтөт да. ооба. Ошон үчүн болбоорун дегенди мен кээде колдоном да. Болбоорун деген туура эмес. Келбээрин болбоорун деген туура эмес. Болбой турганын келбей турган. Дагы бир улуттар аралык деген жүрөт. Өкмөттөр аралык, мекемелер аралык деген. Туурасы кандай болот? Жана үлгүсү эмне? Улуттар арасындагы, мамлекеттер арасындагы. Улут аралык. Туура, Расулдуку туура. Өкмөт аралык, мекеме аралык. Эмне үчүн? Туура эмес болобу? Мисалы мекемелер аралык бир эле мекеме болуп атпайбы? А жерде мекемелер болгондо мындай 2-3 мекеменин ортосундагы иш болуп атабы деген. Эң башкы үлгүсүн каяктан тапсак болот, билесиңерби?
эл аралык мамилелер деген уктуңар беле? Эл аралык мамиле. Биздин тилге кадимки нерсе катары кирип калды го, эл аралык Эл мамилелер. аралык мамилелер. Ошол сыяктуу эле ал жекелик санда айтылып аткандай бул жерде дагы улут аралык, өкмөт аралык, мекеме аралык дей берсек болот. Негизги үлгүсү ошол. Анткени буга чейин кирген нерсе ошол мындай үлгү катары кирген нерсе. Кээ бирлер апелляция деп жазып жүрүшөт. Туурабы, туура эмеспи? Туурасы кандай? Апелляция бул арыздануу да. Ооба, бирок туурасы кандай? Ушул эле сөздүн мындай. Айнура туура эмес. Кубанычбек ооба, кыргызча кылса болот, бирок ошол терминдин өзүн өзгөртпөй туруп кандай туура жазылат? Электрлештирүү. Назайым туура айтты. Апелляция. Эки п эмес, эки л менен жазылат. Буга чейин көп ЖМКлар баш коргоо чарасы деп жазып келди. Чынында баш коргоо чарасыбы же эмне чарабы? Азыр бөгөт чарасы деп колдонуп жүрөбүз да. Эмне үчүн? Маанисин билесиңерби? Маанисин анын кыймыл немелери бөгөттөлүп атат. Мисалы бөгөт чарасы коюлуп үй атат. камагына чыкты дегендей. Анын ишмердүүлүгүнө. ал чечимдин негизги максаты ошол айыпталып аткан адамды коргоо эмес. Ал чечимдин негизги максаты анын кайсы бир кыймыл аракеттерин чектөө. Башкача айтканда качып кетпесин, бир нерсе кылып ийбесин деп же үй камагына чыгарат, же камайт, же дагы ошо тил кат менен бошотот дегендей. Анын даражасын сот аныктайт, бирок негизги максаты андан аркы кыймыл аракеттерине кайсы бир даражада бөгөт коюш. Айтыла электигин деп жүрөт мисалы. Эместигин, электигин дегендер туурабы? Могул неме боюнча башкор Айнура, айта берсеңиз. Мен деме басып алдым, случайно эле кечирип коесуздар. Телефон менен иштеп. Случайно элеби? Кечирип койгом. бөгөт Случайно. башкоргоо чарасы боюнча тактап алалычы. Кечээ күнү Максат Ажы Токтомушевдун ошо 1-Май райондук сотунда каралганда иши бир катары башкоргоо чарасы каралды, бир катары бөгөт чарасы дейт да. Ошондо биздики бөгөт чарасы каралды дегенибиз туура болуп атат, Бөгөт чарасы каралды деген туура. Анткени мен айткандай эле ошол ал чечимдин, соттун ошол чечиминин максаты айыпталуучунун же шек саналып аткан адамдын андан аркы кыймыл аракеттерине бөгөт коюп. Анын ичинде камакка алуу да кирет. Ал дагы башка бир нерселерди жасап ийбесин дегенге. Анын башын коргойлу деген максатта эмес да, кыскасы. Угулуп атабыз силерге? Угулуп атат. Эместигин, электигин деген варианттар туурабы, туура эмеспи? Я туурасы кандай? Эмес эле болот, эместигин болбойт да. Эместигин деген туурабы, туура эмеспи? Туура эмес. Туурасы кандай болот? Эмес. Эмес экенин. Эмес экенин. Жасала элек экенин. Ушул сыяктуу сөздөрдү кошкондон эринбеш керек да. Сүйлөм, сөз айкашы бузулбаш үчүн. Баланча фракциясынан депутат деген колдонулуп жүрөт. Тагыраагы кандай болот? Мен муну ката дебейм, бирок негизи жакшыраак айтылганда. Фракциясынын депутаты. Маалымат катчы дегенде деле мен өтө ката дебейм, бирок тагыраагы басма сөз катчы. Анткени деген пресс-секретарь деген пресса деген сөздөн алынган, пресса болсо биринчи иретте басма сөз. Азыркы убакта мааниси өзгөрдү. Балким көбүнчөсүн электрондук катчы деп да айтыш керек болуп калат. Бирок мындай салттуу аталыш каттары пресс-секретарь деген басма сөз катчы. Андан ары жөнөйлү. Убада кылды деген сөз айтылып жүрөт. Сөз айкашы. Ошондо убада кылды дегендин ордуна эмне деш керек? Убада дегенден кийин кайсы сөз айтылат?
Расул туура эмес. Убада берди. Туура, убада берди. Убадалады дегенди эч качан колдонгон деги эле айтайын. Убадалады, демилгеледи. Дагы эмне деген балакеттер. Иши кылып ушундай лады дегендерди колдонбой турган сөз. Убада берилет. Демилге көтөрүлөт. Маселе көтөрүлөт, же козголот, же талкууланат. Тапшырма берилет, же тапшырылат. Кыскасы ар бир сөздүн өзүнүн орду бар да. Кирешенин кыскарышы дегенди кыргызчалаштырсак болот. Бул эми орусчадан эле алдык да, сокращение доходов деген. Кирешенин кыскарышы дегенди кантип кыргызчалайбыз? Кирешенин азайышы. Туура. Кирешенин азайышы, кирешенин кемиши. Баланчаевдин белгилешинче дегенди тагыраак кантип айтсак болот? Баланчаевдин айтымында. Варианты, кандай варианттар бар? Баланчаев белгиледи. Баланча жөнүндө белгиледи. Дагы Баланчанын айтымында. дагы ал айтылды. Дагы Айтып кетти. Баланчаев айтып кетти, ооба. Белгилешинче деген сөздү эмне кантип баштасак болот? Баланчаев белгилешинче. Пикиринде десечи, Баланчаевдин пикиринде. Ооба. Белги дегенин кошконун айтып атам мен. Белгилегендей балким. Туура. Баланчаев белгилегендей. Көз карандысыз деп айтып жүрөбүз, туурабы, туура эмеспи? Өтө кеңири колдонулуп жүрөт. Сайпиден туура, эгерде неме болсо, ошо чын эле баса белгилеген болсо. Жөн эле белгилеген болсо, жөн эле белгилегендей. Көз карандысыз туура эле болуш керек. Негизи бардык жок деле. Ушул сөз айтылат го. Эркин. Кыргал үнүңөр угулбай кетип атат. Кандай? Азыр жакшы болду. Көз карандысыз деген туура эмес. Эркин деп эркин. Бир варианты, экинчиси. Көз каранды. Туура. Дагы бир варианты, көз каранды деген сөздү колдонуп. Машибейт эми ал баланчага машибейт деп айтсак. Ушул терминдин мындай туура, расулдуку туура. Көз каранды эмес. Көз алдынча эркин. Эмне үчүн мындай? Анткени көз каранды деген ал баланчага көз каранды деген жагдайды түшүндүрөт. Анан сыз дегенди кошконубуз ал грамматикалык жактан. Ошол сыяктуу эле бей өкмөт туурабы, туура эмеспи? Туура эмес болсо кайсынысын жазабыз? Өкмөттүк эмес. Өкмөттүк эмес, туура. Кээде эмнени колдонсок болот? Коомдук уюм деп койсок болот. Коомдук. Анткени статус боюнча коомдук уюм болуп чыгат. Расмийлерди айттык, бийликтер деген туура эмес. Бул да англис тилинен келген балекет. Англиянын бийликтери деп атышат. Мисалы. Бийлик бирөө эле да. Ошо бийлик деген нерсе эле туура болот. Бийлиги. Англиянын бийлиги. Туура, бийлиги. Дагы бир жакшы варианты бар, мурун айтып бердим. Бийлик өкүлдөрү болуп калбайбы? Бийлик өкүлдөрү дагы колдонсок болот, ооба. Бийлик башчылары дагы. Бийлик башчылары. Өкмөт. Ооба. Жетекчилиги деген уктар беле? Ооба. Ошо. Жансыз денеси деген сөз айкашы колдонулуп жүрөт эми. Туурасы кандай болот? Кыргызда кандай өтүлөт? Сөөк деп эле айтат да. Сөөк. Ороойрак түрүндө өлүгү жасатты деп туруп. Тилекке каршы ошо жансыз денеси дегенди пресс-релизтерде, анан биздин аттуу баштуу журналисттер деле өтө көп колдонуп кетебиз да. Жансыз денеси баягы мертвый труп дегендей эле сөз да. Мертвый. Жазасы катаалдашкан деп жүрөт. Туурарагы кандай болот? Жазасы Ордоштурулганбы? Жазасы күчөтүлдү. Туура. Жазасы күчөтүлдү. Кызыктар эмес дегенди кантип алмаштырсак болот? Кызыктар.
Кызыгат. Кызыгат. Кызыкчылыгы бар, кызыкчылыгы жок. Өрт кырсыгы деген туурабы, туура эмеспи? Өртеледі. Өртеле, туура. Азык түлүктөр деп айтабызбы, айтпайбызбы? Азық түлік, Азык мал, мал, туура. ақша Акча. Баасы өстү дегенде эмне дейбиз? көтерілді, Кымбаттады. Багы баттады. кымбаттады, туура. Ички иштер министри дегенди кантип жазабыз? Ички иштер министри, тышкы иштер министри. Министрлиги. Жок, министрлиги, ал биз мекеме эмес, кызмат адамы жөнүндө айтат турган болсок. Министр. Ички иштер министрлиги дей турган болсок, исин чоң кылабыз, туурабы? Ооба. Кээде кызмат адамдардын дагы, кызмат ордундагы чоң тамга менен баштап ийип жүрүшөт. Негизги принцип мындай: кызмат адамы болсо, хоть президент ким болсо дагы иши кылып ал, кичинекейге тамга менен. Кыргызстандын президенти. Ооба, кээде расмий документтерде ол жоктонуп тиги бөлүм башчысына чейин чоң тамгадан баштап ийип атышат. Бирок негизги принцип ушундай. Андагы каталардан ИИМ министри деген сөз да. Ооба, ал да туура эмес. Анткени ИИМдин башчысы болуш керек. Же болбосо толук жазыш керек. Ички иштер министри деп. Расул туура айтты. Жанагы эле маселе. Түкүнчө кылуу чечими. Туура эмеспи? Дайындоо чечими бул. Seçildi. Seçim çağrıldı. Мисалы, мындай деп жазып жүрүшөт. Бул маселени комитетке дайындоо чечими чыгарылды. Туура эмеспи? Комитетке чечим чыгарды деле болот го дейм, дайындоо. Дагы кандай болот? Чечилди деген мээде. Деген бир вариант. Дагы Dayındaldı. мындай да, мында жөнүндө, боюнча деген сөздөрдү колдонуш керек да ушул жердечи. Түкүнчө кылуу чечими болбойт. Маселе боюнча чечим чыкты. Мисалы, мындай деп айтып атышпайбы? Депутаттар же болбосо өкмөт доллардын курсун мындай жөнөкөй мисал катары айтып атам да. Өкмөт доллардын курсун көтөрүү, кармап туруу чечимин кабыл алды деп. Туура эмес? Туурасы кандай? Karmap turу seçimin. Ооба, өкмөт доллардын курсун кармап туруу боюнча чечим кабыл алды. Дагы бир вариант, сөзсүз боюнчаны же болбосо жөнүндө кошуш керек бу жердечи. Жанагы жөнөкөйлөштүрөбүз деп баланча чечими түкүнчө тапшырмасы деген эң туура эмес нерселер. Бул мен тапкатар жое турган нерсе. Баланча чечими түкүнчө тапшырмасы, баштанча сунушу дегендин баарын тең жойгул. Менин кеңешим кыскасы. Неме десекчи, кармап турууну чечти десек, чечим туура. Кармап турууну чечти. Кармап туруу жөнүндө чечим чыгарды. Ушул жерде үчүн деген байламдан да кошсок болобу? Жөнүндө, боюнча дегенден тышкары. Кармап туруу үчүн чечим чыгарды десе. Үчүн эмес. Үчүн болбойт. Үчүн болбойт. Боюнча чечим чыгарды, жөнүндө чечим чыгарды. Бул сөзсүз силер эске алып кое турган нерселер. Анткени бул кыргыз тилинин грамматикасына каршы келип, баланча чечими, түкүнчө тапшырмасы, баштанча сунушу дегендердин баары тең турат. Эгерде баланча мисалы кылмышкерлерди кармоо тапшырмасы берилди деген туура эмес. Кылмышкерлерди кармоо тапшырылды. Кылмышкерлерди кармоо табышталды. Же тапшырма деген сөзсүз түрдө айтылганы келип аткан болсо, кылмышкерлерди кармоо боюнча тапшырма берилди. Түшүнүктүү болуп атабы? Ооба. Тактай турчу нерсе Жолбек байке. Жансызды денесине байланыштуу да. Бизде көбүнчө жанагы криминалдык материалдарды, маалыматтарды жазганда орусча скрытие тел деп бар го. Ошону сөөгү союлду деген туурабы?
же денесинин ачылды дегениби? Аны кандай деп жазсак туура болот да? Сөөгү союлду деген бир аз кичине келегей келип атат да. Өлүктү союп көрүштү деп ойлой керек. Эми ал канча качса делечи. Өлүк экени үчүн оройраак болсо да. Анан ал сөздүн өзүнөн качпаш керек, өлүк деген. Ал сөз бар. Неме деп коет го, сойдурасыңарбы, сойдурбайсыңарбы деп айтат да дарыгерлер. Эл арасында айтылып жүрөт. Өлүктүн ичин ачып көрүү, өлүктү союп көрүү деп эле айтса болот. Оор, жеңил, атлетчи дегендердин туурасы кандай болот? Оор атлети. Атлетчи деген туурабы, туура эмеспи? Туура эмес. Атлет деген ушул да. Ооба. Атлет. Демек, эмне болот? Атлет. Оор жеңил атлет. Оор, жеңил атлет. Гол жаратты деген ушундуктар бар. Туурасы эмне болот? Голду киргизди. Гол жаратпайт да, гол киргизет да. Улак тартышта улак жаратты деп жүрүшөт. Улак тартышта тиги Улак ташталды деген. Бир маалыматта жазылып жүргөндө баланчага карата аба ырайы деп токтойт да ошону менен. Муну эмне кылыш керек? Мисалы, бүгүн канчасы? 13 февралга карата аба ырайы деп ойлогон. Ошол туурабы, туура эмеспи? Карата деген айтылбайт го дейм. Жок, анда эмес. Аба ырайы дегенден кийин бирдеке кошуш керекпи? Аба ырайы деп эле койсок болобу? Аба ырайы тууралуу маалымат? Тууралуу маалымат. Жөнүндө маалымат. Өтө кеңири тарап кеткен сөз шектелген айтып жүрүшөт. Туурасы кандай? Шектелүү. Кыргызчасы кандай? Шектелип жатат. Шекте деген сөз барбы? Өтүш барбы кыргызчада? Жок го дейм. Туурасы кандай болот? Шектүү. Негизи шектен жаралган го бул сөз. Шек деген сөздөн жаралган. Бирок шекте деген этиш жок. Шектүү болуп калат да. Шектүү да. Этишке айландыра турган болсо. Беркиндей баланча деп шектелген деп жазып жүрүшпөйбү? Шектүү киши дейт биякта. Кандай? Шектүү киши деп жазып атат Тынчтыкбек Жумабаев. Бирок шек дегенден кийин эмне болот? Кайсы сөз келет негизинен? Шек жаралды. Шек жаралды. Кишиден эмне кылат? Шек эмне кылат? Шектенет. Шектенди. Дагы Санайт. шек санайт, туура. Ошондуктан шектелген дегендин ордуна эмне болот? Шек саналган. Анычы бул жерде коррупцияга шектелген дегенибиз туурабы дейт. Баягы сөздүккө дагы мындай кыска лаконичный болот экен да. Коррупцияга шектелген. Баланча кылуу тапшырмасы дегенде эле ошондой максаттан келип чыккан буга туура эмес. Коррупцияга байланыштуу шек саналган. Коррупция боюнча шек саналган. Тагырактары ушулар да. Баланчанын Орусияга сапары деп жүрөбүз. Тагыраагы кандай болот? Сапар тартты. Жок, башка формага өткөрбөй туруп айта турган болсо. Орусияга болгон сапары же боло турчу сапары. Болчу, боло турган. Туура эмес. Жок. Орусия өлкөсүнө туура болот. Же өлкөсүнөбү же кандай? Өлкөсүнө койгонубуз туурабы, туура эмес. Туура эмес го деп ойлойм. Ошол үйдүн чыпап атат жыргал. Туурасы кандай болот? Азыр угуп атабы? Орусия мамлекетине болгон сапары болуп калат. Өлкөсүнө. Барыш жөндөмөсүнө койгонубуз туурабы, туура эмес? Ошондо бул өлкөсүнө же мамлекетине Орусия мамлекетине.
Орусиядагы сапар болот. А, Орусиядагы сапар болот. Сапар бул жол. бирок бул өткөн чакта айтылып атпайбы? Орусиядагы деп. А эгер биз келер чакта айта турган болсокчу? Орусияга каршы Орусияда өтө турган сапар. Мындайча айтканда, ал сапар деген жол деген нерсе Динзар. Бул эмне деген сөз? Мен биринчи жолу неметип атам, угуп Динге берилген адамдарды айтып жүрүшөт да. Жөнөкөй кыргыз эле сөзү менен айтканда кандай? Диндар киши деп жүрүшөт го, бизде жазганда диндар деп. Ошону ол жоктонбой эле жөнөкөй кыргызча айтса кандай болот деген. Динчилби? Туура, динчил. Мүчөлөр менен улай бере турган болсо кандай? Либералзар дей беребизби? Динчил да. Динге берилген туура. Саламатсыздарбы. Диназарды динден качкан деген сөз го, диназар деп. Дин Каза болду. Дагы. Кыргызда бир жакшы кеп бар. Мисалы 100 000 адам өлдү деген. Не дейбиз? Өтө көп киши өлгөн. 100 000 адам кайтыш болду. Каза болду. Кайтыш болду деген сөзү гана алмаштык болот. 100 000 адам кайтыш болду деп. 100 000 адам. Кыргыз дагы эмне деп айтат? Кишини ошончо көп киши кайтыш болду. Кырылды деппи? 10 000 адам кырылды. Кырылды туура. Башкача айтканда, өтө көп адам экенин айтканы келип аткан болсо, кырылды деп айтыш керек. Баланчанын кесепетинен 100 адам кырылды. 10 000 дегенди кантип башка сөз кантип айтасыңар? Кимдер билесиңер? Туура кырылгандар 10 000ден ашат. 10 000 деп саналган. 10 000 деген. Ойлонуп тургула, Назайым, сен жана кайсы суроону бердиң эле, мен ошону унуткам. Назайым. Сурооңузду берип койсоңуз. 10 000 деген сөз, ошол 10 000 деген ал бул түмөндөгөн деген сөз. 10 000 бул бир түмөн. Эсиңерде барбы Манастан? Манастан, Чыңгызхандан жана жалпы эле ушул көчмөн элдердин тарыхынан 10 000 бул бир түмөн. Туман деген сөз ушунан да. 10 000 бул бир түмөн. 10 000 деген санды бир түмөн деп айтабыз. Ооба, бир түмөн. Аскердик бөлүп болгон. Бир түмөн 10 000 аскер. Эгер биз ушул түмөн деген сөздү пайдалансак, Кылмыш жасаган дегендин туурасы кандай? кылмыш кылган да. Кылмыш кылган. Кылмышка барган десе туура болобу? Кылмышка барган, кылмыш кылган, жасаган эмес. Кылмыш жасаган эмес. Негизи кылган менен жасаган синоним эле го бири-бирине. Синоним, бирок экөөнүн колдонула турган ыңгайлымдай, ылайыктуураак колдонула турган орду бар. Менен жана деле синоним деп айтылат, бирок менен жананы көп учурда мындай алмаштырып кетти ошо ордуна. Баланча жана Түкүнчөнүн деген туурабы? Марат жана Жыргалбектин деген. Марат жана Жыргалбек Менен коюлуш керек. Туура, Марат менен Жыргалбектин. Марат Марс жана Жыргалбектин деген туурабы? Ооба, бул туура. Ой. Туура бул. Туурабы? Марат, Жыргалбек. Марс үчөө. Марат Андан туурараагы Мараттын, Марстын жана Жыргалбектин. Ар бирине немесин коюш керек мүчөсү. Бир маселе. Жогорку кеңеш баланча кылышкан. Туурабы? Жогорку кеңеш кылышкан болбойт. Кылган эле. Кылган болот. Жалгыз сандык болуп.
кылган. Кылышкан болсо Жогорку Кеңештин депутаттары Кылышкан. Жогорку Кеңеш жекелик сан болгондон кийин жөнөкөй эреже. Башындагы сөз жекелик санда турган болсо, этишин дагы жекелик санда кыласың. Макулбу? Башындагы сөз көптүк санда турган болсо, Жогорку Кеңеш кылды болуп калабы? алды. Жогорку Кеңеш чечим кабыл алышты болбойт. Жогорку Кеңештин депутаттары чечим кабыл алышты. туура. 400 киши келип ушундай эле негизден улам. Жорголок ака, немеде? Жогорку Кеңештин депутаттары кабыл алды дегенибиз канчалык болот? Ушунубуз жакшыбы дейм да? Кабыл алышты дебейчи, кабыл алды. Депутаттар кабыл алды. Жогорку Кеңештин депутаттары кабыл алды. Ал анчалык ката эмес, бирок тескерисинче болгондо ката болот. Мисалы, Жогорку Кеңешти көптүк түргө өткөрүү деген. Кээде мындай болот. Мисалы мындай болот. 10 киши келишти болбойт, 10 киши келди болот. Туурабы? 20 киши келди, 100 киши келди. Анткени ал жерде негизги айтылып аткан эме ошо киши. Аягында. Жекелик санда турат. Баланчанын кишилери келишти. Келишти деген сөз дагы колдонулат. Анда өзүн оргулат. Жогорку Кеңеш вице-премьердик талапкерлигин кабыл албоо дегенге турушундай да. Жогорку Кеңеш өткөргөнгө аракет кылды деген. Экинчи бир нерсе ачыктаган деген сөз туурабы, туура эмеспи? Кыргызда ушундай сөз барбы, ачыктаган? Жок, аныктаган. Ачыктаган деп айткысы келген нерсени эмне деп айтса болот? Ачыктады. Ачыкка чыгарды. Ачыкка чыгарды. Ачыктаган болбойт. Болочокто деген туурабы, туура эмес? Келечекте. Келечекте. Келечектеги дегенди айткыңар келсе эмне болот? Келечектеги жубайы дегенди кантип айтат кыргызча? Болочок жубай. Болочок жубайы. Болочокто деп айтылбайт. Болочоктогу деп айтылбайт. Туруктуу сөз да мындайча айтканда. Болочок жубайы. Анан келечекте. Келечекте бул жөнүндө чечим кабыл алабыз. Болочокто чечим кабыл алабыз деген туура эмес. Ал өзүнүн болочок жубайы менен тааныштырды. Демек бул келечектеги жубайы дегенди билдирет өзү эле. Башкача айтканда болочок деген сөз өзү эле келечектеги деген сөздү билдирет. Түшүнүктүү элеби? Ал кыргызстандык нарындык дегенчи. Ошо турбайбызбы? Кыргызстандык нарындык дегенде ошо чоң тамга менен жазып жүрүшөт. Кээде. Ошол туура эмес. Нарындык, чүйлүк, оштук барды кыскартаман. Ысык көлдүк. Баары кичинекей менен. Ысык көлдүк табы. Бөлүк деп эле коймон. Келдик. Сайлык дегендечи, мисалы тире менен жазылгандарды ошо бир жака таандык экенин билдирсек, кичинекей тамга менен анан тиреси жок жазылат да, мисалы Аксайлык, Атбашылык дегендерди тирesi жок жазылабы? Ошол талаш маселеде менимче бул немелердин тилчилердин өзүнүн деле ортосунда толук чечилет окшойт деп ойлоп калдым. Анткени эки башка пикир бар. Ошо сен айткандай тире менен коюп туруп кичинекей тамга менен жазабыз дегендер бар. Бир чогуу эле жазабыз дегендер. Жалпы эле мисалы 7 өгүздүк деп туруп. Ошондой да орто жолдо несиңерде бар, эреже кирип кеткен. Ооба. Кээ бир жерде өкөнтө пайдаланып жүрүшөт го. Биз жазса башаламан болуп калды. Канчалык дегенге ортодо ошондой кандай болсо да коюла турган талап баш тамгасын кичирейтесиң. Кыргызстандык деген, нарындык деген мисалычы. Сөз мысы кичинекей, кысы кичинекей. Жок эле деген ошол жагынан жалпылык бар. жана эки сөздөн турган жердин аталыштарын
ортодо дифисти алып салып чогуу жазган учуру болуп, анан андайын кайра токтотушпады беле, дифис менен эле жаза туралы деп. Анткени көпчүлүк көнүп калган ошол нерсеге. Анан эки сөздөн турганда эми биз аны кантип кошуп айтабыз, кошуп жазабыз деп. Эми айтылганда го оңой экен, жазылганда эки сөз болуп атпайбы деп да талаш болбоду беле. Ошону жана жөндөөлүп кеткендегисин кантип чечишкенин мен билбейм. Ал тиги аталыштын өзүн жөндөөлбөй турганда, мындайча айтканда аталыш жөндөөлүп турганда. Ошону жана антип айтышкан. Анан кайра бери кайтышканда ошо эреже калдыбы, калган жокпу билбейм. Чынын айтайын билбейм. Бирок эгер эки сөз менен жазылып калса, ак дифис суу болсо, ак баштамган менен жазылат да туурабы? Суусу дагы чоң тамга менен жазылат. Эгерде жөндөөлбөй турган болсо. Жети өгүз болсо дагы. Жөндөөлбөй турган деп атпайбы? Жети өгүздүк болбой эле, мисалы, жети өгүздүн, жети өгүзгө дегендер боло турган болсо, жети жысы чоң тамга, тире өгүз өсү чоң тамга болуп, анан деген дын болуп кете берет. Уруксат кечирип коесуз, уруксат жети башка маани түшүндүрүп атат, өгүз башка маани, анан экөөнү кантип кошуп жазабыз? Жок, ошону орто жолдон бир эреже кирбейби эле? Ортого дефис коюш керек го. Анан жети деген ак суу десе, анда тоже карасын кошуп ийсе болот. Ак суу, суу менен ак болот. Анан муңку эрежеге кайтышкан. Жана дефис коебуз дегенчи. Ооба, ошенткен. Мен айтайын деген нерсе могу кайсы нерсе чечиле элек мен өзүм билбеген деген нерсе баланчалык деген жөнүндө болот да, ошол жердеги дефисти колдонобуз, колдонбойбуз деген. Ошол маселе мен билгенден чечиле элек. Кыргызстандык, нарындык дегенде го түшүнүктүү. Жөн эле кичинекей тамга менен кетебиз. Жети өгүздүк, 9 торолук дегендер дагы ошо жана орто жолдогу эреже киргенде 9 торолук деп чогуу жазылып калган да, мисалы. Азыр бери кайтканда ошол лук дегендерге карата ал дагы мурунку эреже колдонулабы же белгиси калып калды, ошону билбейм деген. Түшүнүктүү. Ама жүйө дегени Экөө менен жазып коёбуз. Бир эле болот деген. Далалат деп да жүрүшөт. Алда туура эмес, далалат. Дары болобу же, мисалы, медицинага карата дарылар болобу же дарылар болобу? Бир эле менен жазылат. Бир эле. Саны өсүп дегенде эмне дейбиз? Баланчанын саны өстү дейт. Саны көбөйдү. Көбөйдү, туура, артты. Артты туура кээде. Акчаны тоңдуруу. Башкача болуп калды деди. Сен туурасын окуп койдуң. Өзүм ката кетиптирмин, акчагы деп. Акчаны тоңдуруу. Ал менин катам. Ол акчаны бир банкка салуу деген сөз го. Тоңдуруу деп коюшпайбы жана? Ар бери мындан ары тийбейсиңер депчи. акчаны тоңдуруу деген бул жана орусчадан алынса керек, э? Заманбап эсебин тоңдуруу деген, акчаны тоңдуруу деген. Туурасы кандай болот? Кыргызчасы кандай болот? Тийбей коюу, кармап туруу. Эсепти жабуу болот. Эсепти жабуу. Мүлктү камакка алуу деп жүрүшөт. Мүлк камакка алынабы? Мүлктү камакка алуу деген туура эмес? Туура эмес го дейм. Туурасы кандай болот? Мүлктү коюу. Кандай? Чектеп коюу. Бир вариант дагы. Андан да туурасы. Камак деген колдонуш. Мүлктүн нерсе алынып коюлду. Жазгыл туура эмес. Тийбөө чечими деген болбойт. Тийбөө жөнүндө чечим болушу мүмкүн. Жана эле айтканбыз. Баланча чечими түкүнчө тапшырмасы дегендер туура эмес. Тап катары жоюлат. Мүлктү кайтаруу эмеспи? Жок. Алып коюу болуп калат. Жок. Камакка алыш үчүн ал адам болуш керек да. Мүлкүнө чек коюлду балким. Бир варианты дагы. Андан да тагыраак варианты кантип айтса болот? Кыскасы кыргыз тилден эки экенбиз да. Айта берейинби?
Документтешип мүлктү камакка коюу болот туугандар. камакка коюу. Сот баланчанын мүлкүн камакка койду. Анткени камакка алгыдай ал киши эмес. Камакка коюлат ал. Мүлктөр деп кээде айтып жүрүшөт. Туурабы, туура эмеспи? Мүлк. А эгерде көп нерсесин айткыңар келсе эмне дейсиң? Көп мүлк. Мүлкү? Башка баланча мүлкү деген. Эгерде көптүк түрүндө кылып айткыңар келип аткан болсо, мүлк объектилери десиңер. Мисалы, баланча үйү бар экен, жана башка мүлк объектилери. Ошо мүлк объектиси десечи? Ооба. Баланча мүлк объектиси Бишкек жана Токмок шаарларында мүлк объектилери бар. Ал көп болуп кетип атпайбы? Эки шаарга болгондон кийин жок эле деген экөө да, демек мүлк объектилери. Негизи мүлк деген сөз өзү көптүк түрдө эмеспи? Мисалы, Бишкек жана Ош шаарларында мүлкү бар экен. Мүлкү бар экен, бирок кээде тактап айтышыңар керек болуп калат да. Ошол учурда айтып атам. Жалпысынан ошо мүлкү деп айтыш керек. Бирок жанагы силерге пресс-релизден маалыматтар берип атпайбы? Баланча жерде баланчасы, түкүнчө жерде түкүнчөсү бар экен депчи. Ошондой учурларга карата болгонду айтып атам да. Суу кодекси дейт. Суу кодекси, жарандык кодекс. Кырмакча калып жазып жүрүшөт, туура эмеспи? Эгер тема ошол туурасында кетип жатса, алып эле жазышат го. Ошондо кодекс тырнакчага алынбай, жарандык суу деген алынып калат да. Суу жөнүндө кодекс. Кодекстер тырнакчага алынбайт, билип алган. Жарандык кодекси, жазык кодекси, жазык процессуалдык кодекс. Ошон үчүн кодекс ал деген. Бирок, мисалы, баланча жөнүндө мыйзам десе, ошо жөнүндө дегенин камтып туруп, тырмакчанын ичине кетет, мыйзам тышына кетет. Мыйзам, кайсы бир мыйзам алынат. Кодекстер алынбайт. Мурун билдиңер беле ушул эрежени? Тырмакчага алынмагандан кийин анда жарандыктагы баштамга менен жазылбайт да. Жок, жазылат. Жарандык баштамга менен жазылат, бирок тырмакча деги эле колдонулат. Жарандык кодекс, суу кодекси. Эмне себептен колдонулбайт, мен ошого түшүнбөй атам. Себеби ал жана мыйзам актыларына карата чыккан эрежени. Маса, дагы бир нерсени берейинчи силерге. Кыргызстанда ак үй барбы, жок? Өкмөт үйү. Өкмөт үйү, дагы башкача кандай айтса болот? Мамлекеттик мекеме? Жок, мамлекеттик мекемелер көп да. Өкмөт үйү деп да айтылбайбы? Өкмөт үйү азыр берки имарат эмес. Айтмакчымарсыз. Жана жаңы 7 кабаттууну айтып атасыңарбы? Жана эски имарат өкмөт үйү баштан бери аталышы. Анан ал өкмөт бер жакта отурганда берки ак үй өкмөт үйү болчу. А ошол ак үйдө эмне дейсиңер азыр? Жогорку кеңеш? Президент жакка көчүп кетти. Жогорку кеңеш? Өкмөт үйүнө көчүп кетти. Жогорку кеңеш. Парламенттин имараты, парламент. Эмне ак үй дебейбиз? Ак үй чет жактан келген термин болуп атпайбы бизге? Жок, ак үй деп президент отурган үйдү айтат да. Америкалыктар. Жок, дегил ак үй деген эмес да. Туурабы? Ак үй деген бул ооп келген да бизге. Ошол жана ак үй деген башы Асын чоң тамга кылып айтылган аталыштын өзү бул Вашингтондогу конкреттүү имаратка тиешелүү нерсе. Москвада Кремль деген сыяктуу. Биз Хан сарай илгери айтчу да, туурабы? Жомоктордо, чыгармаларда. Ат коюп ала элекпиз да биз кыргыздар. Анткени мисалы казактар өзүнүкүн Ак Ордо деп алыштыбы жана ошондой эмес. Ооба. Өзүнүн ак үйүн, жаңылышпасам. Биздики кое элек жөн эле ак үй деп бирөөнүкүн угдап алганбыз. Анан чынына келгенде ал ак үй эмес. Эми Ордо деп койсо болот да, бирок. Жарашат, жарашпайбы? Варианттарын караштырса болот.
мен айтайын дегеним чыныгы аталышы ак үй эмес. Туура, ак үй эмес. Эми жанагы сүйлөм талдайлыбы же кетишебизби? Бизде азыр 15 мүнөттүк убакыт калды. Сүйлөмдөргө өтөйүн да. Бул презентацияны токтотоюн, Ал өзү деле бүттү. Азыр беркилерди ачайын. Урматтуу кесиптештер, баарыңар редакторсуңар. Могу президент Садыр Жапаров деген сүйлөмдөгү катаны тапкылачы. Кичинекей эле бир эле жеринде. Жана биз айткан темага байланыштуу ката бар. Ким тапты? Жок, 2 ката бар экен. Мамлекеттик комиссиянын Туура. Сынын эмес, комиссиянын бул. Ким тапты? Назайым Силебалдиева. Az zaman. Дагы бир ката жүрөт үстүндө. 9 февралда деген. Кийин кайсы сөз? Койгон дегенде 9 февралдагы жарлыктарына ылайык болуш керекпи? 9 февралда кол койгон жарлыктарга ылайык, Кол койгон. Ошо жанагы эле айтылгандарды эстейбиз. Кошмо Штаттарынын президенти дегенде. Кайсы ката? Кошмо Штаттардын Дагы экинчи ката. Кыргыз Республикасынын президенти. Жок. Бу жерде конкреттүү сүйлөм жөнүндө болот, маңдайыңа. киргизүү тууралуу чечимине кол койду. Тууралуу чечимге кол койду, туура. Үчүнчү сүйлөм. Үчүнчү сүйлөм дагы азап сүйлөм. Могу сүйлөмдө эмне болот элеңер? АКШнын Сенаты 9 февралда деген. Окуп чыккылачы. Бул жерде Дональд Трамп дегенде мягкий знак болуш керек, анан Сүйлөмдү өзүн окугулачы болот. Бир деммен окуп кеткенсиң. Киналып кеттим. Өтүп кеткен убакытка кайрылып атат го мында. АКШнын Сенаты 9 февралда мурдагы президент Дональд Трампка карата быйыл 6 январда анын тарапташтары Капитолийди убактылуу басып алган окуяга байланыштуу козголоң уюштурган деген доо боюнча экинчи импичмент боюнча сот ишин баштады. бул жерде уюштурган дегенден кийин үтүр же тире болуш керек, анан бул жерде импичмент деген кандай жазылып калган? Импичмент. Туура эле. Импичмент туура эле. Же ушинтип жазылат. Импичмент туура эле. Импичмент туура эле. О сүйлөмдү эмне кылыш керек? Бөлүш керек. Мындай жөнөкөй айтайынчы, окурман түшүнөбү бирдеке? Жок. Түшүнүктүү кылыш үчүн эмне кылыш керек? Татаал сүйлөмдөн чыгыш керек дагы. Сүйлөмдү экиге бөлүш керек бул жерде. Обязательно. Балки экиге же үчкө? Экиге кой, Эки болот го. Кантип бөлөсүңөр? Мына практикалык жагынан. Туура жөнөкөй сүйлөм түзүш керек. Экиге бөлгөн оң болот го дейм. Түзгүлө. Ооба жазгыл. Ошого карабастан жөнөкөйлөштүр. Кантип жөнөкөйлөштүрсөң? Кантип бөлөсүң? 6 январда Дональд Трамптын тарапташтары Капитолийди убактылуу басып алган окуясынан кийин АКШнын Сенаты 9 февралда Ал дагы татаал вариант болуп калды, туурабы? Кантип бөлөт элеңер? Хронологияга жараша бөлсө болобу мисалы? А дегенде эмне болду, андан кийин эмне болду? 6 январда Дональд Трамптын тарапташтары козголоң уюштурган. Мына Капитолийди убактылуу басып алган. Десек болобу? Ошол жерде чекит коелу. Окуяга АКШнын Сенаты 9 февралда мурдагы президент Дональд Трамп карата козголоң экинчи импичмент боюнча сот ишин баштады. Туурабы? Десек болобу? Болот. Импичментке Трампка козголоң уюштурган деген домат коюлду деп. Үчүнчү сүйлөмдү кошуп койсок болобу? ооба. Түшүнүктүү кылыш үчүнчү мындай. Ошондон кийин билет да, 6-сында басып алган экен. 9-да импичмент жарыялаганга аракет кылышты. Анын негизин ошо козголоң уюштурган деген домат түзөт экен деп, туурабы? Кыскасы, силер өзүңөрдү окурмандын ордуна коюп көргүлө да.
кайсы учурда силерге кандай вариантта сурашталса түшүнүктүү болот. Андан ары ошол эле жерде турат. Сенат экинчи импичменттин деген. Жок, Марс андан кийинки го дейт. Сенат экинчи импичменттин деген. Бул жерде оңдой турган бир эле жер бар. Шайкештик жергиликтүү деген жерде бир сөз болуш керек го. Senat ikinci impeachmentin konstitutsiyaga şaykes kelgendigine байланыштуу туура маселеси деген сөз артыкпаш эле да бул жерде силерге жоктогу. Сенат экинчи импичменттин конституцияга шайкеш келиши боюнча дебатты жергиликтүү саат боюнча баштады. Андан ары бул Трамптын advokattары. Аны аттап өлөтөлү азыр мисалы. Трамптын жактоочуларынын айтымында дегенди калдап көргүлөчү. Редактордун иши күндө ушундай сүйлөмдөр менен иштешүү да. Анан өзүңөр туура жазыш үчүн бирөөнүкүн оңдоп жүргөн болсоңор, өзүңөрдү кайла жоктон туура вариантына түшүп түзөлүп калат. Сүйлөмдү ким талдады? Туура жазгыл, кантип түшүнүктүү кылып жазасың? Жана айтып көрөйүнбү? Трамптын жактоочуларынын айтымында мурдагы президент Капитолийге барып, тозок отундагыдай салгылашкан деп айткан болчу. Ал эми демократтар анын сөздөрүнөн өздөрүнүн жүйөлүү гана бөлүктөрүн жулуп ачкан. Өздөрүнүн жүйөлүү гана деген туура эмес. Өздөрүнүн жок, сөздөрүнөн жүйөлүү гана колдонгон бөлүктөрүн жулуп ачкан. Трамптын жактоочуларынын айтымында Капитолийге барып, тозок отундагыдай салгылашкан деп айткан болчу. Ал эми демократтар анын сөздөрүнөн жүйөлүү гана бөлүктөрүн жулуп ачкан. Мындай деп айтса болобу? Ал эми демократтар анын сөздөрүнөн өздөрүнө керектүү гана жерин алышкан деп. Туура. Трамптын жактоочуларынын айтымында мурдагы президент 6 январда Капитолийге барып, тозок отундагыдай салгылашкыла деп айткан болчу. Алар Трамп каймана гана мааниде сүйлөгөн деп эсептешет. Экинчи сүйлөм. Ал эми демократтар анын сөздөрүнөн өздөрүнө керектүү гана жерин жулуп алышкан. Түшүнүктүү болдубу? Каймана деген ташты жанагы сиз айткандай эле Трамптын жактоочуларынын айтымында мурдагы президент Капитолийге барып, тозок отундагыдай салгылашкыла деп айткан болчу. Ал эми демократтар анын сөздөрүнүн өзлөрүнө тиешелүү бөлүкчөсүн гана жулуп алышты. Каймана мааниде дегенди эмне үчүн колдонуш керек болуп атат? Алар айтып атат да, ал түз айткан эмес, каймана мааниде эле айткан депчи. Ошону айтып атам мен. Мындай түздөн түз ошо козголоңго чакырган эмес деген маанисинде да. Дагы андан аркы тиешелүү гана бөлүгүн пайдаланышты. Андай да варианты бар. Трамптты аттап өлөтөлчү. Тиги убакыт аз болуп атканда баягы Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дегенди талдап көрсөңөр. Кандай каталар бар? Уюмдун аталышында кандай ката бар? Ошону байкайлычы дегенде. Саламаттык кичинекей менен жазылат го. Туура, саламаттык кичинекей менен жазылыш керек. Туура. Жок, баштамга эмес, тескерисинче дүйнөлүк гана баштамга. Калгандарынын баары тең кичинекей там болуш керек. Экинчиси, дагы кандай ката бар? Ката бар, көрүп турам. Жана биз айткан ката бар болгондо да. Бул
Кожомол. Кожомолдо ката жок. Тобу анан келишти деген туурабы? Адистерден турган тобу. Адистерден турган топ. Мейли, адистерден турган топпу же адистер тобу болобу? Точка Мен болуш айтып керек. аткан зататоч менен етиштин сандык категориясы эмне болуш керек? Тобу болгондон кийин эмне болот? Бул эгер жекелик болсо жекелик болуп же көптүк болсо көптүк болуш керек. Ошондо эмне болот? Virüs degende geçeyinki жана кошпойт дегенден чекит коюп туруп вирусту баштамга менен баштап жазыш керек. Жок, бул жерде Адистер тобу келишти деген туурабы, туура эмеспи? Мен алардан дагы кичине подсказка бересиз. Келди, туура. Же болбосо эгерде тобу дегенди алып салып, анда пикирге келишти деш керек. Келди. Адистер тобу деген пикирге келди, келишти эмес. Же болбосо башында турган адистер, эгер тобуну алып сала турган болсо, пикирге келишти. Ооба, мында адистер тобу деп туруп көпчүлүк болуп атат да, кайра бишенде келишип болуп атпайбы? Анда да көбүр. Топ таныганда туура вирустар тобу келди. Туура, адистер келишти. Тобу пикирге келди. Туура. Андан ары. Ал эми ата мекен дегенди карагылачы. Ал эми ата мекен фракциясы жасалма жана бурмаланган документтер аркылуу Ата мекен деди, мекен менен жазылат го, Жок, ата мекен туура эле жазылган. билдирген болгон жазылат го. Билдирген болот, туура. Ким айтты? Ата мекен дегенде же через эфис жазылыш керек да. Өзүнүн эмеси расмий аталышы ушундай экен. Жогорку кеңештин сайтына кирип көрдүм. бул жерде ата мекен фракциясы болуп жаткандан кийин билдирген эле болуп калыш керек. Билдирген болот, туура. Ошондо жасалма документтерден жасалма анан бурмаланган экөөнүн айырмасы жок да, бирөөнү алып койсо болобу? Аны билбейм, ал өздөрү кандай маани берип аткан, ошо балким эки башка маани. Могу жерде барса андан кийинки өтсөк. Азыр айтабыз. Ош облустук дегенби? Ачылды. Ош облустук сотунун алдына 50-гө чукул адам адилет чечим чыгарууну талап кылып чыгышты. Кайсы жерде ката бар? Адилеттүү. Талап кылышты. Жанагы эле нерсе. Адилеттүү чечим эмеспи? Эси эмне? Эси биякта ким? Ош облустук адам. 50-гө чукул Адам. Баяндоочу эмне? талап кылып Талап кылышты. Эси кайсы санда турат? Жекелик санбы, көптүк санбы? Көптүк сан. Жок. Жекелик санда турат, ал эми көптүк сан болуп калган. 50-гө чукул адам чыкты. Чыгышты болбойт. Бул жерде наоборот адамдар болуп кошулуп калбайбы, себеби 50-гө чукул болуп жаткандан кийин бул Адам эле болот. Ошо ал тургай муну мындай дагы жөнөкөйлөштүрсө болот. Ош облустук сотунун алдына адилет чечим чыгарууну талап кылып 50-дөй киши чыкты десем. Жыргалбек мырза, адилет чечимиби же адилеттүү чечимби? Адилет чечим. Алда адилеттүү чечим. Андан да жакшысы бар. Калыс чечим. Мисалы мен мунун ордуна калыс чечим деп коет. Айпеден микрофонуңузду өчүрүп койсузбу? Калыс чечим. Угулуп атабы? Угулуп атат. Ош облустук сотунун алдына калыс чечим чыгарууну талап кылып 50-дөй киши чыкты десе болот.
50 киши туура болот. 50 киши чыкты. Бирок киши чыгыштуу болбойт. Киши чыктуу болот. Адам чыгыштуу болбойт, адам чыктуу болот. Мен айтайын деген негизги оюм ошол да. Ушуга байланыштуу да маселе да, Жыргалбек мырза. Эл деп айтабыз да биз. Эл деген көптүк да. Туурабы? Анан элдер деп да айтып жүрүшөт го. Элдер деген туура эмес. Мындай да, эл топтолду. Эл топтолушту эмес. Эл топтолду. Эл жыйналды. Эл талап кылып атат. Башкача айтканда мунун баары тең жекелик санда. Бирок мындай учурлар бар. Кыргызстан элдер ассамблеясы деп жүрүп атпайбы? Ошол да туура эмес. Кыргызстан элинин ассамблеясы. Себеби ал тургай орусчасына деле салыштырсаңар, аякта орусчасы ассамблея народа Кыргызстан, народов эмес. Мындайча айтканда, жалпы Кыргызстандын элинин ассамблеясы. Дагы бир маселе ушул жерде. Элдер деп качан айтылат? Дүйнө жүзүндө айталык баланча кылган элдер бар десек, анда айла жоктон көптүктөрүн айтабыз. Бирок басымдуу көпчүлүк учурда митингге эл топтолду, элдер топтолду болбойт. Митингдеги эл баланчаны талап кылып атат. Анан эл келди. Митингге келди болот. Митингге чыккан кишилер чогулушту десечи? Митингге ооба, кишилер чогулушту. Же болбосо митингге эл чогулду. Мындайча айтканда, эл деген өзү эле көп адамдардын көптүгүн билгизген нерсе. Ошон үчүн эл чогулду, эл келди, эл топтолду, эл жыйналды. Эл талап кылып атат. Эл тарап кетти. Туурабы? Элдер тарап кетишти болбойт. Элдер талап кылышты болбойт. Эл талап. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын эл баатыры болуп атат, туурабы? Ал эми наам да. Наам. Андан ары мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары деген туура эмеспи? Төрагасынын орун басары. Ошондо мурдагы төрагасынын орун басары. Төраганын мурдагы орун басары болот да. Ошондо кантип айтабыз алдыгы сүйлөмдө? Сөздөрдө. Мамлекеттик бажы кызматынын мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары. Мурдагы орун басары. Мурдагы орун басары. Анткени төрагада иштеп атат да ошондо. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары. Ооба, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары. Мурдагы орун басары. Мындай катаны көп кетиришет да, мурдагы баланча орун басары, мурдагы түкүнчү орун басары деп ошону бар. Эми ал жанагы орусча экс деген бажы кызматынын Расул жакшы угулбай атат. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары. Рахмат. О кийинки сүйлөмдү көрсөңөр, Кыргыз темир жол ишканасынын деген. Эмне кылыш керек бул сүйлөмдү? Кыргыз темир жол. Жол эмес да, же жол да. Кыргыз темир жолу го дейм. Булардын өзүнүн расмий аталышы. Жок анда эмес, тиги сүйлөмдө эмне кылыш керек? Жалпы окуп көрсөңөр. Ооба Расул, туура. Бөлүш керек. Кантип бөлөсүңөр? Кайсы жерден бөлөсүңөр? Чыгым толтурду. Же толтурган.
Чекит. Ош шаардык спорт комитетинин мурдагы төрагасы Кылычбек Саркарбаев мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн $1 миллион төлөп берди. Мамлекетке келтирген зыяндын дегенде мейли аны калтырып эле коелу. Андан кийинки сүйлөмдү карасаңар, депутаттар бул маселени көтөргөн соң дегенде. Эмнеси ката? Депутаттар бул маселени көтөргөн соң аны комитетке кароого сунуш кылды. Аны комитетте кароого сунуш кылды. Жерде көптүк санда эсепткен ошол себептен айтышты болуп калыш керек эле. Депутаттар бул маселени карап бүткөндөн кийин деп эле айтылса болот эле. Анан негизги ката эмнеде? Катасын кайсы жерде? Сунуштады деп эле коюш керек. Депутаттар сунуштадыбы? Ошондо эмне болот? Кароого сунуш кылды. Депутаттар бул маселени комитетте кароону сунуштады деп эле койбойбу. Сунуш кылышты болот. Сунуш кылышты. Депутаттар бул маселени комитетте кароону сунуш кылышты. Урматтуу Жыргалбек Сунушташты болот. Биздин убактыбыз 1,5 сааттан 10 мүнөт ашык убакыт өтүп кетти. 1,5 саат. Журналисттер кирип атпадык беле барсы. Негизи өтө көп мисалдар бар болчу. Суроолорго жооп берейинби же аны балким кийинки калтырабыз же кандай кылабыз? Катышуучулар кандай деген чечимге келелик? Бул маселе боюнча дагы мындай сабак өтүлсө жакшы болот эле да. Деги эле бизде акыркы мезгилде көп каталар болуп кездешип атат. Айрыкча өсүп келе жаткан муун аябагандай көп ката кетирип жазышат дегеним мен ортоңку муунга кирип калам. Анан ушул боюнча дагы бир сабак өтүлсө жакшы болот эле негизи. Макул. Эсте болот. Мен каршы эмесмин. Эгерде кийинки сабак өтүлө турган болсо жалаң ушундай сүйлөмдөрдү талдайбыз, макулсуңарбы? Башкача айтканда, практикалык жагына мүмкүн болушунча көбүрөөк. Бул башынан аягына чейин эле практикалык болду. Болгону ушул мисалдарды көбүрөөк талдасак деген да. Мен кошулмакмын, мен макулмун ошого. Макулбуз. Марат, сиздин оюңуз. Микрофонду. Азыр Жыргал айтып атканда өзү эле отуруп байкадык. Көп тура эмес кылган жерлерибиздечи. Чынканда мындай нерселер ичинде көп болуш керек. Биз багы майда барат көп байкабай мындай бизге көндүм болуп калган нерселер көп болуп атат да, автоматтык түрдө кошуп жазып кетиргенчи. Эмче биз ойлонбой эле багы ойдун бар башка жакта болуп эле багы кандай көрсөк, кандай окусак жазып кетип атабыз. Мен деген эмки жазып атканда жаман кыйналам болуш керек, ар бир сөздү карап текшерип. Анан бул жерде да бир айта кете турган нерсе, Жыргалдын китеби бар бизде. Анан ошол китепти дагы сүйлөштүрөлүк Жыргал болуп, ошону толуктап онлайн курс түрүндө кылабыз депчи. Менде бул дагы жакшы мүмкүнчүлүк болуш керек. Ушул эле айтылган нерселер, мындан сырткары дагы Жыргалдын багы көптөгөн темалар бар, ошол эле багы котормо сөздөр кантип колдонуш керек, макала каптарды колдонуу кандай жөнүндө колдонуш керек. Анан биз дайыма макулбуз окутууга. Урматтуу катышуучулар, Калганы силердин кызыңарда болот, Жыргалдын макулдугунан. Туура биз неме, мен өзүм мындай Жыргалбек бирдеме дедиңизби? Бир ыкмасын айта кетейинчи, унутуп калар элек да. Мындай өзүн ошол жагынан өстүрүүнүн бир жолу
биз кабарда иштеп жүргөндө ошо кесиптештер менен бир жакшы ыкмасын тандап алганбызда бир макала же эми чоңураак макала жазылса бири бирибизге каратып алчубуз. Анан ошо карап аткан кишинин өзүнүн да квалификациясы жогорулайт ал жерде. Экинчиден белгиге дагы кемчиликтер көрүнүп калат. Бул бир эсе редакторлукта тажрыйба болуп калат, экинчиден өзүнө карата да талап коюла баштайт. Бирөөнүкүн карап, текстин карап көргөн киши өзүнүкүнө карата талабы күчөп калат. Бул өзү ушундай бир мыйзам ченемдүүлүк экен да, ошону колдонуп жүрсөңөр болот деп айтайын. Ооба, мен дагы көбүнчө жазганда Марат мырзага көбүнчө каратам, текшертем. Экөөбүз бири-бирибизге каратабыз тексттерибизди. Бул жакшы ыкма чындыгында. Андан уялбаш керек, андан намыстанбаш керек, андан эч кандай тартынбаш керек да. Анан эми жанагы сунуш боюнча мисалы азыр көптөгөн маселени камтыбай калдык, көп нерсени айтпай калдык. Ошону дагы улантсак болот эле деп суранып атпайбызбы бири-бирибизден. Андыктан мен өзү ойлонуп атам да, биз могу февраль айына түзүп койгонбуз да окутууларды. Анан эми о март айына карата дагы биз киргизгенге аракет кылабыз буюрса бир окутууну. Себеп дегенде биз кыргыз тилдүү аймактагы биздин өзүбүздүн кесиптештерибизге ушундай кеп кеңешибизди берип аткандан кийин бул эң биринчи орчундуу маселелердин бири болуп эсептелинет. Аны боюнга алыш керек. Кыргыз тилдүү журналисттердин катары курамы көбөйүп баратат, бирок катасы дагы аябай көбөйүп атат да. Андыктан биз бул нерсеге көңүл бурушубуз керек. Анан мен өзүм убада берем, март айында буюрса биз дагы ушуну улантканга бир окутууну өткөрөлүк. Мен макулмун. Буюрса пландаштырганда март айында дагы Жыргалбек мырза менен кездешебиз. Ага чейин Жыргалбек мырза дагы көптөгөн сүйлөмдөрдү мындай реттеп койсо, анан ошонун негизинде иштейлик. Кандай дейсиздер? Анан менде дагы бир суроо бар да, Жыргалбек мырза, мындай жеке. Барчык келчикпи же бардык келдикпи? Барчу элек. Келчү элек, барчубуз, келчүбүз. Берчик, алчык. Балчык дегенди укчумун. Күлкүлүү деген туура эмес. Күлкүлүү. Дарыны 2 а менен жазып түшүп 1 а болот. Эми ал жөнөкөй мындайча айтканда орфографиянын элементардык эрежелери. Дагы бир нерсе, баары деген сөз. Бардыгы деген сөздөр 1 а менен 2 а менен. Жакында мен бирөө менен ушуну талаштым да, бардыгы деген 1 а менен десем, жок, бардыгы деген 2 а менен жазылат. Баары деген сөзсүз 2 а менен жазылат. Баары. Бардыгы 1 а менен да. Бардыгы боюнча экөө тең ката эмес. Эки вариант тең эле колдонулуп жүрөт. Ушундай сөздөр бар, мисалы айлы деп дагы, анан деген кээде айлыңды деп да жүрүшпөйбү? Айлыңды чаап албаса да. Ошо сыяктуу эки башка варианттарга түшкөн учурлар болот. Бирок эгерде баары болсо, бар 2 а менен болот. Баары. Анан бардыгы боо берет. Менде да бир суроо. Рахат дешет, келер рахат дешет, келер рахмат дейт, келер рахмат дейт. Рахматты дагы к менен айтышат, келер х менен айтат, рахмат деп. Мени караш керек, чынын айтайын. Карасаевдин орфографиялык сөздүгүн караш керек. Чынында кыргыз тилинин өзүнүн эрежеси боюнча мындай деп айтылат. Р менен сөз башталбайт депчи. Туура. Бирок азыр көп аталыштар жана башкалардын баары тең кирип кетти, ошон үчүн менде да бир суроо бар эле. Талашкандар көп болот, бирок негизги эрежеси ошо болуп келет да башында. Рахмат. Агай, сиз айтып атпайсызбы тиги Хусейин Карасаевдин орфографиялык китебин караш керек депчи. Бирок андан кийин орфографиялык эрежелерди кайра түзөтүү киргизилип, мынакей 2002 экен ушул жылдары киргизилип, кайра 2008 жылы киргизилип атып эле аябай кандай ашмалтай чыгып калды да. Ошон үчүн акыркы орфографиялык ошо эрежени табыш керек да, ошон менен иштеш керекпи дейм да. Мен ошону өзүм көрүп элем. Мурдакыңар бул ошо сен айткандай 2-3 жолу өзгөртүлгөн экен, акыркысы кайсы экенин да билбейм мен чынчылык. Биз жана азаттыкта иштеп атканда Библия катары эле ошо тиги акыркысы токтом менен эле. Агай, акыркысы токтом менен эле 2008 жылы жогорку кеңештин токтому менен эле
акыркы ошол орфографиялык эрежелерди колдонуусу жогорку кеңештин токтому менен эле ушундай оңдолуп киргизилсин деп коюптур да. Бирок ал ошол мурдакы боюнча эле калып калыптыр. Мисалы жолдо кетип атканда Жалал-Абад областы деп эле кошулуп жазылып турат. Ушул Жалал-Абад десе да туура болот экен, Жалал-Абад деп через дефис жазылса да туура болот экен да. Бул деген бир нукка түшүшүбүз керек го дейм да, концада концовчу агай. Муну эң биринчи ушу журналисттер ушинтип жазбаса, туурасын жазбаса, анан тиякта колдук өсүп келе жаткан муун ошондой болуп эле жазып калат да. Анан көтөрүп чыга турган маселе да агай. Чыга турган ушул маселе бар. Башкача айтканда, тилчилер бир пикирге келип, бизге бир мына ушул силердин Кураныңар, Библияңар ушул болот деп туруп бизге берсе, ошого баш ийет элек. Бул бир. Экинчи бир маселе бар. Ошо жана расмий аталыштар бар эмеспи? Жана мен мисал келтирбедимби? Бузуулар кодекси деп киргизип салышты депчи. Ошол дагы кадимкидей эле тилдин ички мыйзамдарын бузуу менен да кабыл алып койду да. Же болбосо жана мамлекеттик сатып алуулар порталы деп атышат, уялбай. Анда жоруктар деген. Жоруктар, бузуулардан дагы иштебейби? Жоруктар деп. Жок, жоруктар мейли. Анткени жорук деген бул мындайча айтканда затоточка. Этишке эмесин улап салып атпайбы, көптүк мүчөнүн көптүк санынын мүчөсүн улап салып атпайбы. Бузуулар, чалуулар деген. Бузуулар, чалуулар, өбүүлөр, тебүүлөр дегенин баары тең кыскасы эмес. Жалпы жолдон алганда. Акча которуулар деген да ошол эле негизден алганда туура эмес. 1000 жолу которулса деле, миллион жолу которулса деле акча которуу болот. Акча жөнөтүү болот. Анан жанагы чалуулар деген дагы туура эмес формасын көп колдонуп атышат. Канча киши чалса деле чалуу болот, байланыш болот, мындайча айтканда. Анан деген эгерде конкреттүү киши экенин айткысы келсе, биздин эле кесиптештер, айрыкча жана радио менен телевидениеде иштеп аткан кесиптештер бизде телефон чалуу бар экен деп атышат. Алтындан чалуулар бар экен деп. Байланышка чыккан адам бар. Бизге байланышка чыккан адам бар экен, бизге телефон чалган адам бар экен деш керек. Мындай жөнөкөй элдин тилине жакындатыш керек. Мен азыр ошо Түркияда жүрөм. Буларда дагы ушундай бир чоң маселе болгондо шаардык түрк менен айылдык түрк бири-бирин түшүнбөй калган. Ошондо Ататүрк өзү реформа жүргүзүп, негиз катары ошо айылдык түрктөрдүн тилин кабыл алган экен. Болбосо шаардык түрктөрдүн тилин белгилеп түшүнбөй калыптыр. Өтө татаалдашып кеткенден. Биз дагы эми алгы өкмөттүн жасай турган иши. Биз болсо мүмкүн болушунча биз маалымат жеткирип атабыз. Маалымат жеткиргенден кийин элдин түшүнүгүнө ылайыктап туруп, жөнөкөйлөштүрүп жеткиришибиз керек. Мүмкүн болушунча кыргыз тилинин грамматикасына, кыргыз тилинин стилистикасына ылайыктап туруп жеткиришибиз керек. Биздин милдетибиз ошол. Болбосо жетпейт. Анда ушуну менен токтотолу. Кечиресиздер, 7 болуп калды саат. Урматтуу катышуучулар, урматтуу Жыргалбек мырза, рахмат сизге. Көңүл бөлгөнүңүзгө, алыста жүрсөңүз дагы ошо биздин мекендештер, кесиптештер тил боюнча маселе көтөрүп атыптыр деп убактыңарды бөлүп бергениңерге рахмат. Жалпы катышуучуларга да рахмат. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Эми биздин кийинки окутуубуз Кудай буюрса 17-синде өтөт. 17-синде биз интернет ТВнин өнүктүрүү жолдору жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Андыктан катталыңыздар. Буга чейин биздин кесиптешибиз Бактияр шилтемени салып койду. Ошол жака шилтемеге катталып турсаңыздар болот. Анда бүгүнкү кечебиз ушун менен соңуна чыкты. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ишиңиздерди коштосун. Үйдө тышкары болуңар. Жакшы туруңар.